Мен Төлөмүш кызы Айгүл 1976 жылы Акжар айылында төрөлгөм. Турмуш жолун баштагам 96 жылдары. Ошол жерден баштап, ошол жылдан бери ушул убакытка чейин Абдулда Бейке Семеков атынын орто мектебинде эмгектенип келем. Учурда 5 баланын энесимин. Жолдошум экөөбүз 2005-2006 жылдары көчүп келгенбиз. Жолдошумдун жумушуна байланыштуу ушул жерге келгенбиз. Ушудан бери 15-16 жылдын аралыгында мектепке ушул жерден барып келем. Бул жер Талас Токой чарбасынын корук жери. Эртең менен туруп алып, жуунуп тазаланып алып, анан кийин биринчи эле уйсайбыз. Мен сабагым түштө башталгандыктан мен 1 саат мурда чыгам. Анткени себеби жолдо ар түрдүү ситуация болуп калат деп эртерээк чыгамга аракет кылам. Балдар күтпөйт да. Мен балдарды күтүп алышым керек. Ошондуктан эртерээк камынып, эртерээк чыгам. Андан кийин бул жердин аралыгы бир 3 чакырым болуп калат. Эгерде бат бассам 45 мүнөттө жетем. Ал эми кечирээк болсо 1 саат, 1,5 саат болуп калат. Иштегениме 30 жыл болду. 30 жылдын аралыгында 7 класс бүтүрдүм. Азыркы тапта классым 4-класс. 4-класста 24 окуучу бар. Классым аябай ынтымактуу, отличник ударниктердин саны көп. Андан кийин мурда балдарым кичинекейинде ушул жерден барып келишти. Балдардын баардыгы эле күндүн ысыгында, суугунда дагы ушул жерден барып келип жаттык. Кээ бир күндөрү жаан жаап калган күндөрү балдарым менен баратканда ылайга кулап калышат. Кээ бир күндөрү күн суук болуп калат. Жолдошум ат менен жеткизген убактары болгон. Мугалимдик кесип тандап калышыма өзүмдүн апам мурда эле айтчу экен да, мен өзүм мугалим болсом деп ойлончу экен. Анан кийин турмуштун айнанбы, ошо жетпей калыптыр. Анан кийин ушу кызымды мугалим кылам деп ойлоп жүрчү экен. Анан мен өзүм да ушу кесипти аябай аркалагым келип, тандап жүргөм. Анан кийин ушу кесипти окудум. Эч качан өкүнбөйм. Бул менин сүйгөн кесибим. Келатканда жылан чыгып калса аябай коркуп, жүрөгүм токтоп калган болсо бир туруп калып, анан кийин кайра жолуңду улантасың да. Жылан кеткенден кийин бир аз эс алып, анан кийин жолуңду улантасың. Коркот экенсиң аябай. Жыландан өлө корком. Анан кийин балдарым дагы сабактан эрте чыкканда алар эрте кетишет да. Анан ошого саарсан болуп турам да. Кийин алдынан жылан чыгып калып болуш керек, эмне болуп калды экен депчи. Жаанда калганда чөмтүрөп суу болобуз. Балдылдап көзүң, бал тарткан сөзүң, байкасам сылык мүнөзүң. Билимиң берген мугалим эжем, эсиңден кетпейт элесиң. Билимиң берген мугалим эжем, эсиңден кетпейт элесиң. Саат 12:50 сабагым башталат. Ал убакта мени ушул окуучуларым күтөт. Ошондуктан шашып ушуларды сагынып келем мектепке. Анан кийин бир күндө 4 сабак болот, кээ бирде 5 сабак болот. Ошондо саат 5-терде сабагым бүтөт. Ушул эмгек тажрыйбамда көп жакшы эсте калар күндөрүм болду. Окуучулар менен пикирлешкенди, алардын оюн укканды абдан жакшы көрөм. Ошондуктан окуучуларга жакынмын деп ойлойм. Бул мугалимдик кесип психологиялык кесип болот да. Окуучунун жан дүйнөсүн сүңгүп кирип, ошонун ичинде кайгысын тапканга аракет жасайм да.
мыкты окуучуларды тарбиялап өстүрдүм. Анткени менин классым ар дайым алдыңкы класстардан болуп жүрдү. Экзамендерден дагы жакшы баллдарды алган окуучуларды тарбияладым. Анан тышкары мынакей 7 класс бүтүрдүм деп атам. Мугалим болгондор бар, классымда медик болгондор бар. Ошолса ар кайсы кесиптин ээси болгон окуучуларым көп. Алар менен сыймыктанам. Мен ушул мугалимдик кесип менен өтө сыймыктанам. Мамлекет тарабынан мен жакшы сыйлыктарга ээ болдум. Ошонун ичинен 2012 жылы профсоюздун кыймылынын отличный деген билим берүүнүн мыктысы төш белгисин алгам. Дагы эмгектерим бааланып, класстарым алдыңкы орундарда жүрүшүп атат. Өкмөткө ыраазымын. Ушул менин эмгегимди баалап, бартап ушул сыйлыктарды мага тартуу кылды. Андан кийин алдыга койгон максатым эми мындан дагы жаш мотурайган бөбөктөрдү алдыга сүрөп, жакшы билим тарбия берүүгө аракеттенем. Андан тышкары азыр бардык мугалимдерге жаңыча методикалар болуп атат. Ошол методикаларды окуп үйрөнүп атам. Бизге президентибиз Алтын казык программасынын негизинде ноутбуктарды берген. Ошол программанын негизинде биз иштеп атабыз. Жаңы жасалма интеллект менен сабак өткөнгө аракеттенип, ошону үйрөнүп иштеп атам. Түшүп алып кайыкка, сүзүш үчүн көл керек. Шамал болсо толкунда, кайык минтип термелейт. 1, 2, 3, отурабыз түзгө. Мектепте насаатчы катары дагы жаш мугалимдерге насаатчымын. Өзүм карамагында бир жаңы келген жаш мугалим бар. Ошого акыл насааттарымды айтып, билбегендерин үйрөтүп, окуучу менен кандай пикир алыш керек, мугалимдер менен кандай пикир алыш керек, сабак өтүүдө ыкмаларын, бардык керектүү тажрыйбамды ошол мугалимге үйрөтүп атам азыркы убакта. Менин окуучуларым сабакта аябай жакшы аткарып, өзүнүн ичиндеги окуп келген нерсесин баардыгын мага жан дүйнөсү менен айтып берсе, мен ошого аябай кубанып, ошо окуучулар менен сыймыктанып калам да. Андан тышкары бүтүп кеткен окуучуларым дагы жолдон кандайсыз эже, жакшысызбы, ден соолугуңуз жакшыбы деп сураса дагы мен үчүн өтө жакшы, кубанычтуу болот да. Мугалим өмөлү дарак дегендей, менин мөмөлөрүм мына бышылып жетилиптир. Эми ошонун үзүрүн көрөт экем деп аябай сыймыктанып, кубануу менен кабыл алам. Дагы да келечекте көп окуучуларды билим тарбия берип, уядан учурганга аракет кылайм. Алыс жерден келгенине карабастан бир да жолу сабактан кечикпестен дайым өз жумушуна так, өз милдетин так аткара алат. Окуучулар менен болгон мамилесинде эже дайыма окуучулар менен мен сырттан дагы көп көрүп калам, сабак учурунда да көрөм, сырттан дагы көрүп калам. Окуучулар менен аябай жакшы тыгыз байланышта. Дайыма окуучулар менен ошол чогуу ойноп, дене тарбия сабагында көп көрөм. Чогуу ойноп, алар менен мындай чыгармачылык, мындай бир гана ошо багы билимде гана эмес, чыгармачылык жактан дагы мындай дагы алар менен мындай мамиле, иш алып барганга аракет кылат.